Мен визажистмин, чач мастер болуп иштейм дегенде анан суроолорду бере баштайт экенсиз. Сиз онда бутта туруп иштей берип варикоздорум чыгып кетет, өлө чарчап калам деп айтты. Суроолорду бердиңиз. Мисалы үчүн сиз онда өтө кыйын болобу, чарчап каласыңар катуу. Кечке туруп бергенде зыянбы, зыян эмеспи деп сурасаңар жооп берет экен, варикоздорум чыгып кетет, андай деп айтат. Мына менин аялым визажист, ошондой болуп иштеп жүрүп чарчады аябай, кыйналды. Өзгөчө боюн бар кезде кыйналды аябай. Варикоздор чыгып кетти. Эч жака чыкпай эле бир салондун ичинде эле иштей бергенден тажаган учурлар көп эле болуп турабы дейт экенбиз. Күндө эле ишиңиз окшош болуп, одно и то же боло бергенден тажаткан учурлар да болуп турабы дейт экенбиз. Анан акырын айта баштайт өзүнүн проблемаларын, Салонго ишке чыккыңыз келбей калган учурлар болуп турабы дейт экенбиз. Болду иштегим келбей калды деген учурлар болуп турабы дейт экенбиз. Дегенден айта баштайт. Ошонун баарын айткандан кийин анан сунуш бар бир көрүп коюңуз, анда просто кошумча вариант изилдеп көрүңүз, карап көрүңүз жакшылап. Деп анан презентация өтө баштайт экенбиз. Фабрикте иштегенде сиз ар күнү ар кандай иштерди жасайсыз. Эл менен сүйлөшүп отуруп акча табасыз. Күндө бутуңузда туруп эмес, кааласаңыз интернетте отуруп, кааласаңыз басып туруп жүрүп акча табасыз. Каалаган адам менен иштейсиз. Фабрикте клиент аз болуп атат, келбей атат деп күтүп отурбайсыз. Кардар бар болсо да, жок болсо да кардарларды эртеден кечке салонда күтүп отурбайсыз. Эки жакка чыкканча кылсаңыз болот. Адамдар менен канчалык көп жолугушсаңыз, канчалык көп бассаңыз, канчалык интернет аркылуу көп жолу көп сунуш кылсаңыз, ошончолук тез ийгиликке жетесиз. Адамдар менен графикти сүйлөшүп алып, анан ошол сүйлөшүлгөн убакытта келип турсаңыз болот офиске. Канчада келип, канчада кетишиңизди өзүңүз чечесиз. Салондун жетекчиси, администратору чечпейт, сиз өзүңүз чечесиз. Өз ишиңизден рахат алганча, ден соолукка зыян кылбай акча тапсаңыз болот. Биз менен бирге. Анан бул да ошол эле сулуулук тармагын сизди ишиңизге көп жагынан окшоп кетет. Эл менен иштейсиз, өзүңүздүн тапкан акчаңызды өзүңүз чечесиз. Бирок айырмасы өзүңүз гана жасагандан акча көрбөй, көпчүлүк адам командаңызда сизге окшоп иштегендер пайда болот. Ошолордун жасаган оборотуна да сизге фабрика акча төлөп берет. Ал эми салонда сиз өзүңүз жасаганыңыз үчүн гана акча төлөнөт турабы? Ал эми сиз жасаганыңыз үчүн ошол салондун ээсине түшөт турабы? Деп сурайт экенсиз. Дегенде ооба дейт, анан ошого жараша дальше сүйлөй берет экенсиз. Мына ушинтип көп мисалдарды көрдүңүз. Ушул мисалдарды сиз кайра көрүп турсаңыз, сиздин мээңизге сиңип калат. Сиңип калгандан кийин сиз дагы ошого суроолорду беришти билип каласыз, ситуацияга жараша. Анан дайым башка адамдардын кыйынчылыктарын көрө билесиз, ошого жараша суроо беришти билип каласыз. Ал үчүн албетте практика. Айталы 3-4 айда ушуну жасап жүрүп, сиз дагы бүт түшүнүп каласыз. Кимге кандай суроо бериш керек? Ким кайсы кесипте кандай проблемалар көп? Аларды сурасаңыз өздөрү айтып берет көбүнчө. Анан ошого жараша сиз сунуш жасай берет экенсиз. Эми кийинки кадам бул, кийинки баскыч бизде каршы суроолор менен иштей билүү, Адамдарды суроолоруна ыңгайсыз, каршылык көрсөткөн суроолоруна жооп бере отуруп, аларды кызыктыра коюу кадамы. Бул кадамда сиз мына, эгерде сиз адамдардын кызыкчылыгын жакшылап таап алсаңыз, жакшылап кызыкчылыгына жараша сунуш кылсаңыз, эч убакта сизге каршы суроолор көп болбойт да. Жана каршы суроолор мындай суроо катары болот. Каршылык катары эмес, суроо катары болот да. Ал эми каршылык катары болсо, ыңгайсыз суроолор катары берилип атса, баары бир бул суроолорго жакшы жооп берип отуруп, кызыктырып коюу жөндөмүнө ээ болуш үчүн сиз мына кандидаттардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере билүү сабагын көрүп кетиңиз. Мында суроолорго жооп бере отуруп, жакындатып алуу, кызыктырып коюу жөндөмүнө ээ болот экенсиз. 5-чи баскыч бизде жыйынтыктоо, акыры аягы сделка жасоо, ага бизнести же варианттарды сатуу. Ошол адам менен келишимге келүү, ишти баштоону сунуш кылуу жана ал адамды каттоо. Көпчүлүк адам ушул кызыктырып анан кийин каттооду сунуш кылыштан уялгандар болот. Продукция сунуш кылыштан уялгандар болот. Эмнеге? Алар кантип сунуш кылышты билбейт. Эми жазыл дей албайсыз да. Көбүнчө же эми мен ушунча сүйлөп бердим, давай жазыл, сен милдеттүүсүң дей албайсыз. Же продукция жөнүндө сүйлөп, эми давай ал эми мен сага ушунча сүйлөп бердим дей албайсыз, Бул туура эмес болот эгерде айтсаңыз. Анын ордуна өзүнүн жашыруун сонун суроолору бар. Ошону үйрөнүп алыңыз. Бул иштти баштоо үчүн алгач продукциясын өзүңүз үчүн алып көргөнүңүздө адамдарды каттоо оңой болот. Өзүң үчүн ал арзандатуу менен деп айтып отуруп, каттоо өзү оңой да. Ошону үйрөнүп алсаңыз, сиз мына өзүң үчүн алып бир колдонуп көрсөңүз, анда адамдарга каттал деп айтуу сизге оңой болот. Продукцияларды мактап каттай бересиз. Адамдар өзү үчүн алуу максатта көп катталат да. Ошон үчүн сизге ушудан баштаганыңыз оң болот. Эң оңой ушул жол өзү деп баштайт экенсиз. Анан үй бүлө итак эле алынып турчу нерселерин алып көрүңүз. Самын, идиш жуугуч, казан агарчык, кир жуугуч порошокторду алыңыз. Итак эле алып аткан нерселеринизди аласыз. 1-200 сомдук алганыңызда сизге, же 1,5 сомдук алганыңызга сизге белек келет деп айта баштайт экенсиз. Анда эмесе мен сиздин биринчи заказыңызды кетирип коеюн, анан кийинкилерин акырындык менен видеолорду жөнөтөм, көрүп отуруп, ойноп жасап отуруп үйрөнүп аласыз. Мен сизге үйрөнгөнгө жардам берем. Мен сизди үйрөтүп жол көрсөтүп турам. Анан үйрөнүп алгандан кийин сизге жакшы жери бүт акцияларды өзүңүз көрүп турасыз. Бүт акция распродажалар болот, ошолорду өткөрүп бербей. Мен өзүм билесиз деп турандан кийин эмне үчүн ага өзү заказ жазганы үйрөнгөнү дагы выгодный экенин сатат экенсиз. Мына азыр ушул 1-200 сомдук алсаңыз, сизге ушундай белек келет. Анан кийинки заказыңызда ушундай деп уже түшүндүрүп, аны каттай баштайт экенсиз. Эми сөзүбүздү жыйынтыктап кетсек, демек, мына бизде 5 баскыч бар экенде, көрүп кеттик. Биринчи контакт түзөт экенбиз, адамды өзүгө жакындатып, өзүбүздү сатат экенбиз ага, жана ал адам менен жакшы мамиле түзүп алат экенбиз.
жана өзүбүзгө болгон жакшы ойду жакшыртат экенбиз. Бул сырткы келбет, сүйлөгөн сөздөрүбүз, алга берген суроолорубуз жана комплименттерибиз. Экинчи кадам бизде ал адамдын кызыгуусун табып алуу. Эгерде биз ал адамдын кызыгуусун табып алсак, анда биздин сунушубуз ага кызык болот экен, жана сунушубуз менен аны оңой кызыктырат экенбиз. Жана биз ага туура келген сунушту жасайт экенбиз. Анын шартына, анын кызыкчылыгына, анын проблемасына ылайык сунуш жасайт экенбиз. Ошондо биз как бы попасть в точку болот экенбиз да, мына мишенди точно, мына мишень точно көрүнөт экен, точно мишенге мээлеп туруп тийгизет экенбиз. Ал эми эгерде биз кызыгуусун таппасак, аанда биз жок мишенге атып аткан болот экенбиз да. Ар кандай бир мишень көрүнбөйт бизге, ар жерге атып көрүп аткан болот экенбиз. Убактыбыз кетип калат, кардардын да кыжыры келет. Кийинки кадам сунуш презентация. Сунуш презентацияда биз сөзсүз түрдө кызыкчылыкка, проблемасына жараша сунуш кылат экенбиз. Жана сунуш кылганда жөн эле сунуш айта бербестен, мүмкүн болсо мүнөздөрүн айтып, характеристикасын, анан кийин пайда утуштарын айтат экенбиз, артыкчылыктарын айтат экенбиз. Көбүнчө кардарлар менен сүйлөшкөндө говорите языком выгод дейт да, мына пайда утуштардын тили менен сүйлөшүш керек. Көбүнчө утуштардын. Бул жакшы, бул сонун, бул лучше дебестен, сиз бул жагынан утасыз, бул жагынан утасыз, бул жагынан утасыз, бул жагынан утасыз дегенде адам, аха, бул мага керек экен дейт. А жакшы десеңиз, өзүнүн товарын мактап атат, өзүнүн бизнесин мактап атат деп ойлойт деген сезим пайда болот. Каршы суроолор менен иштейт экенсиз, андан кийин каршы суроолор менен жакшы аларды обработка кылып отуруп, аларды дагы да бизнеске кызыктырып, бизнеске даяр кылып коет экенсиз, бизнеске киришүүгө. Анан сатуу, келишип алуу, компания каттоо ишин баштайт экенсиз. Анан сунуш дегенде сөз түрдө бизнес эмес, сиз продукция аркылуу да иштесеңиз болот. Андыктан сатуу сабактары заказ алып иштегендер үчүн деген видеону көрүп коюңуз. Кардарларды кантип кызыктырсам болот, мен эмнеге сүйлөгөндө адамдар уктап калат деген. Ошол видеону сөз түрдө көрүп коюңуз. Экөөнү тең көрүп, эки жакты тең үйрөнүп коюңуз. Эми бул видеолорду көрүп өздөштүрүп алгандан кийин албетте сөз түрдө мен кимди чакырмак элем, же болбосо муздак жана жылуу контакттар, тааныштар тизмеси жөнүндө видеону көрүп чыгыңыз. Сиздин бутуңуздун астында жаткан бриллиант ташы жөнүндө видеону көрүп чыгыңыз. Кийинки мына жана айтып кеттик жаатан бери телефон аркылуу 5-6 мүнөт маектешип, видеону жөнөтүүдөн мурун 5-6 мүнөт маектешүү жөнүндө видеону көрүп коюңуз жана ошол видеода айтылган нерселерди практикада жасап, тезирээк телефон аркылуу сүйлөшүүнү үйрөнгөн аракет кылыңыз. Ийгилик жаратуу жолдору же болбосо жазгыл эмнеге ийгиликке жетти, кыйынчылыкка карабай. Эмнеге кимдир кыйынчылыкка карабай жетип атат, кимдир болбосо ийгиликке жетпей атат. Ошону бүт түшүнүп калат экенсиз. Группа команда түзүү негиздери сабактары адамды каттагандан кийин эмне кылуу керек? Экинчи баскыч. Демек, адамдарды жетелеп өстүрүү жөнүндө видеону көрүп чыгыңыз. Бул дагы мына катталган адамдарды таштап койбостон, аларды менен сүйлөшүп отуруп, алардын кызыкчылыктарын билип отуруп, аларды дальше тезирээк аракет кылып, тезирээк иштетүүгө үйрөнөт экенсиз. Жана аларды өз ишин жасоого түрткү бериш жолдорун үйрөнөт экенсиз. Демек, сизге мына жүздөгөн адамдарды каалап кетебиз, группаңыздан жүздөгөн адамдардан туруусун каалап кетебиз. Ондогон бизнес куруп жаткан партнерлорду сизге каалап кетебиз. Тез өсүүнү каалап кетебиз жана мына директор болуп 50 миң, 100 миң айлыкка чыгышыңызды каалап кетебиз, чет өлкөгө саякаттарды каалап кетебиз. Жана өзүңүз кызыккан нерселерге ушул бизнес аркылуу жетүүңүздү каалап кетебиз.